Биринчиден ла илаха дегенде нафи деп коет, жокко чыгаруу. Экинчиден иллалла дегенде бул тастыктоо, тактоо. Аллахтан башка сыйынуучу заттардын баардыгын жокко чыгарып, ибадаттын баардык түрүн жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап тактоо деген. Ал эми ибадаттын кандай гана түрү болбосун, бирин да калтырбастан жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо деген. Ошондо ла илаха иллалла деген ушу жокко чыгаруу. Аллахтан башкага арнала турган ибадаттын кайсы түрү болбосун жокко чыгарып, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо деген ла илаха иллалла. Ошол жерде Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах таалам үчүн жакындоо, Аллах таалам үчүн алыстоо, оолак болуу дегенди да камтыйт. Ла илаха иллалланын ичинде кайсы нерсе Аллах тааламга ибадат арнала турган болсо, ал нерселерди биз жакшы көрөбүз. Ал эми кайсы нерсе Аллахтан башкага арнала турган нерсе болсо, биз ошол нерседен оолак болобуз, алыс болобуз деген.